65 жарандыкка кабылдоо боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин жетекчилиги астында өткөн жыйын жакшы саамалык менен башталды. Жыйындын башталышында Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин Ош Баткен Исфана автомобиль жолдор башкармалыгынын Баткен районундагы номер 2 жол тейлөө мекемесинин кызматкери Нимат Нуралиевке Баткен облусунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Андан соң облус жетекчиси кадрдык өзгөрүүлөргө ылайык жаңы дайындоолор менен тааныштырды. Бир айлык аткарылган иштер тууралуу район жетекчилери маалымат беришти. Алдыдагы кадамдар мындан ары план менен, система менен иш алып барылуусу үчүн аткарылган иштер маанилүү экендиги айтылды. Коопсуздук боюнча райондук кеңешмесинин 3 жолу отуруп өтүп, тиешелүү чечим кабыл алынды. Акимдердин аткарылган иштер боюнча маалыматтары угулган соң жыйында өзгөчө басым суу маселесине жасалды. Анткени Баткен районунда суу берүү мезгили келгенге чейин оңдоп түзөө жумуштары аткарылбай, зарыл болгон учурда ремонт жасоо керек деп баштаган аталган тармактын адистерине эскертүүлөр берилди. Баткен районунун аймагында 24 насос бар экенин райондук жетекчи билбестигин белгилеген облус башчысы акимчилик райондук ресурсту сезбей жаткандыгын кошумчалады. Макроэкономикалык көрсөткүчтөр, салык көрсөткүчтөрүнүн район жакшы болушу зарылдыгын айтып, Баткен районунун акимине эскертүү берди. Андан кийин Баткен районунун Карабак айылындагы Ботон Арматов атындагы орто мектебинин окуучулары жакынкы аралыкта эле 2 рет мушташып, уруша кеткендиги тууралуу тиешелүү жетекчилердин бул боюнча жасаган аракеттери сынга алынды. Облус башчысы ушундай маанилүү жумуш жаман иш болуп жатса, жетекчилер ишканасынан чыкпастан кол астында иштегендерди жөнөтүп, аракет кылып жатабыз деген жоопторуна канааттанбагандыгын айтып, мындан ары ар бир жетекчи креслосун кучактап отура бербестен өзү эл арасына көйгөйлүү аймактарга барышы керек деген талабын койду. Райондук билим берүү бөлүмү коллегиясына каралып, өз милдеттерин так аткарбаганы үчүн мектептин социалдык педагогу Корчуева жана балдар менен класстан тышкары жана мектептен тышкары иштер боюнча уюштуруучусу Бурканова кызматтан бошотулган. Класс жетекчилерине тарбия ишин көз нугунда жүргүзбөгөнү үчүн эскертүү берилген. Райондук билим берүү бөлүмүнүн 21-жылдын 28 апрелиндеги буйругунун негизинде Нарматов атындагы орто мектебинин директору Алимкулова сөгүш жарыяланган. 21-жылдын 26 майында Ботон Нарматов атындагы орто мектебинин директору Алимкулова өз арызынын негизинде кызматтан бошотулган. Ошондой эле облус боюнча 809 гектар жерди трансформация кылууга уруксат берилгенин айтып, район жетекчилери кезекте тургандарга турак жай салуу үчүн жерлерди берүүнү кечиктирип жатканын белгиледи. Абдикарим Алимбаев Лейлек районунун аймагындагы курулуп жаткан жолдун сапатсыз бүтүп жатканын тиешелүү жетекчилерден сурады. Бешкент Маргун жолундагы трансформаторлордун айланасы тосулбагандыгын айтып, жергиликтүүлөрдүн коопсуздугу үчүн бул маселени тез арада тиешелүү тараптар карап чыгуусун тапшырды. Жергиликтүү бюджет боюнча пландык тапшырма 4,8 миллион сомго бекитилип, 6,5 миллион сомго жыйналып, жер планга салыштырмалуу 134,6%ге аткарылган. Баткен облусунун аймагында курулушу бүтпөй турган 52 объект бар. Өзгөчө курулушу токтоп калган мектептердин ишин тездетүү маселеси көтөрүлдү. Быйылкы жылы облус аймагында 27 объекттин курулуш иштерин колго алуу пландаштырылган болсо, учурда 19 объектте иш жүрүп жаткандыгы айтылды. Президент мөөнөт койгон учурда курулушу бүтпөй калган объекттерди тездетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын облус жетекчиси баса белгилеп, бүтпөй калган объекттер жөнүндө 10 күн ичинде ар бири тууралуу маалымат берип, ыкчам аракеттерди көрүүгө чакырды. Сиз ар бир объект боюнча ошол жерге барып туруп, мындайча айтканда, разбор жасашыңыз керек. Эгер бүтпөй турган нерселер болсо, соттошо турган нерселер болсо, сиз сотко кайрылышыңыз керек. Эмне үчүн бүтпөй туруп калды? Абдикарим Алимбаев облустук суу чарба башкармалыгында кызматкерлер ичара тил табыша албай жатканын айтты. Сууну бөлүп койгон менен иш бүтпөйт, суу акыркы үйгө жеткенге чейин көзөмөлдөш керек деген талабын койду. Кыргыз кыш келгенде ылайга түшкөн сыяктуу, суу берүү кези келгенде ремонт баштоону токтотуу керектигин белгиледи. Ошондой эле суу чарба департаментинин өкүлдөрү Баткен облусуна иш сапары менен келип, бул көйгөйлөрдү жеринен көрүүсүнө сунуш берилди. Комиссия түзүлгөн азыр, актив түзүлгөн, актив негизинде биз мисалы
канчасы материал болгон болсо, эртеси ошону басып эмне кылат. Иш-чарада жетекчилерге жумуш орундарын түзүү, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү көтөрүү боюнча, салык топтоо боюнча көрсөткүчтөргө жетүү, жергиликтүү бюджетти, кен байлыктарды иштетүү боюнча реалдуу кадамдар менен иш алып баруу тапшырмалары берилди. Кылкандуу дан эгиндерин жыйноо, экинчи түшүм алуу аракеттери, күз-кыш мезгилдерине даярдык көрүү боюнча план негизиндеги аракеттер кечиктирилбеши керек деген талап коюлду. Ал эми аткаруу тартиби, убагында жооп берүү, кагаз менен иштөө, жумушту мөөнөтү менен аткаруу баарынан маанилүү экенин эскертти. Мындан ары жетекчилердин же ар бир кызматкердин колунда жумушчу күндөлүгү дайыма кошо жүрүшү керектиги айтылды. Күз-кыш мезгилинде иштөө аракеттерин күндөн баштап жүргүзүүнү колго алууну талап кылам. Баарыңыздар кеч болуп калбасын. Сөзсүз түрдө план түзүлүш керек бул боюнча. Ошо пландын негизинде жумуш алып барыңыздар. Ошол эле планда канча акча кетет, ошону да камтып кетишиңиздер керек. Бул кыштыкка даярдуу маселеси мен өзгөчө көңүл бурам. Түшүнүңүздөр, бул кагаз түрүндө, ОЗЕК түрүндө калдырылбасын жолу биз бүтүндүк деп. Мен азыр акырында мына областык администрациянын иш тобун түзөм, комиссия тобун түзөм. Алар райондорго барып иштейт, бүт тармактарды текшерип берет. Ошого жараша биз бир айлык жыйынтыктабы же болбосо 6 айлык жыйынтыктабы ушул жерде биз бүт баарын талкууга алабыз. Жыйындын соңунда жетекчилер план менен, кагаз менен иштей албагандыктан айрым жумуштар башаламан болуп жатканы айтылды. 1 жылдык план менен эмес, 1 айлык, 1 жумалык, жада калса 1 күндүк план түзүп иш алып барганда гана натыйжа болот деген пикирин ыйгарым укуктуу өкүл билдирди. Мындан сырткары Бишкектеги бардык башчылар жардам берели деп олтурат. Бул жердеги жетекчилер иштей албай, сурай албай жатасыңар деген оюнда кошумчалады. Абдикарим Алимбаев ар бир жетекчинин үлгү болушу керектигине токтолду. Ал жыйындын соңунда жетекчилерди аткарган иши, сүйлөгөн сөзү, кийген кийими, жүрүм туруму менен үлгү болууга, компетенттүү болууга чакырды. Канышай Ашимова, Куштар Абдикаар уулу, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.